32-күн. Балдарым менин. Мен силер жөнүндө ойлонгондо күчтүү болочумун. Силер менин жашоомдо бар болгонуңар үчүн мен өзүмдү бай сезем. Мен балалуу боло электеги күндөрдү эстейм. Мен балалуу болсом экен деп кыялданчумун. Кудайга жалынчумун. Азыр болсо, о Кудай, сага ыраазымын. Менин жакшынакай балдарым үчүн. Алар чыныгы керемет. Мен өзүмдү бактылуу ата сезем. Балдарым менин, мен силерге батамды берем. Силердин жашооңор кызыктуу жана маңыздуу болсун. Менин жашоомдон дагы жакшы болсун. Жакшы жашагыла, көп нерсеге жеткиле. Мен силерге менин ишимдин улантышыңарды каалайм. Жана силерге батамды берем. Менин сүйүктүү балдарым. Бир жумада бир күнүмдү мен балдарыма арнайм. Алар менен алектенем, окутам, өзүмдүн билгендеримди, тажрыйбамды үйрөтөм. Алар менен ойноп, көңүлдөрүн ачам. Балдар гана мага, менин эгомдон арылганыма, өзүмдүн текеберлигимден арылганга жардам беришет. Кээде мен өзүмдү кармана албай калам. Балдарым менин сабырдуулугумду текшеришет. Бирок мен балдарымдын бар экенине сыймыктанам жана аларга ыраазымын. Мен силерди сүйөм, менин балдарым. Чын дилимен сүйөм. Жана силердин бактылуу болушуңар үчүн бардыгын жасаганга аракет кылам. Мен силерди чыныгы адам болушуңар үчүн эмгекти сүйгөн, аракетчил, жаңы билимдерге умтулган адам болууга тарбиялагым келет. Жана билем, калганынын баарына өзүңөр жете аласыңар. Мен силерге кыймылдуу жана кыймылсыз мүлктөн дагы кымбат нерселерди бергенге аракет кылам. Мен силерге бардык дүйнө жүзүн көргөзгөнгө, эң жакшы билим бергенге, эң жакшы кесипти бергенге аракет кылам. Бул кесип адам болуу. Ал жакшы специалист болгондон же кыйын профессионал болгондон дагы кыйын. Мен силер үчүн жалынам, менин балдарым. Силер менин үмүтүмсүңөр. Менин тирөөчүмсүңөр. Менин келечегимсиңер. Менин устатымсыңар. Мен силерден көп үйрөнөм. Мен билем, баласы жок адамдар өздөрүнүн кандай сезерин. О Кудай, менин балдарыма чыдамдуулук бере көр. Аларды туура жолго сала көр. Ата катары мен аларга батамды берем. Алардын жашоосу меникинен дагы жакшыраак, кызыктуураак, маңыздуураак болсун. О Кудай, менин батамды кабыл ала көр. Ыйык китептерде сен жазгансың. Сенин макулдугуң бул ата-эненин макулдугу. Ыйык китептерде сен жазгансың. Ата-эненин батасы сөзсүз кабыл алынат деп жазгансың. Менин батамды жана жалынуумду кабыл ала көр. Менин балдарыма күчтүү характер бере көр. Аларга максатка умтулган ийгиликтүү адам кыла көр. О Кудай, суранам сенен, аларды менден жакшы кыла көр, акылдуу, билимдүү кыла көр. Алардын жашоосун ийгиликтүү кыла көр. Сен мага жакшынакай балдарды бердиң. Мен сага ыраазымын жана аларга батамды берем. Мен жакшы түшүнөм. Балалуу болуу бул керемет. Демек мен бул жашоомдо баалуу нерсе жасадым. Менин жашоомдогу эң чоң байлык ден соолуктуу балдарым. Сен аларды мага бердиң. Мен алар менен сыймыктанам. О Кудай, аларды туура тарбиялаганга мүмкүнчүлүк берчи. Алардын жүрөгүн жумшартчы. Алар улуу адамдарга сабырдуу болушсун. Алардын акылын дүйнөгө жана өзүңө ачык кыла көр. Өздүк өсүп туруу жолуна жана өзүн өзү реализация кылуу жолуна сала көр. Ата катары мен алардын жолуна бата берем. Менин сүйүктүү балдарым. Мен силер менен сыймыктанам жана мен силерди сүйөм. Бактылуу, ийгиликтүү болгула. Кудайдын жардамы менен менин жашоом улам мыкты болуп баратат. Күндө мен силер үчүн Кудайга жалынам жана жумасына бир күнүмдү силерге арнайм. Силердин каалоолоруңарды орундатыш үчүн. Бүгүнкү күндү силерге арнайм деп айтам жана силер эмнени кааласаңар, ошолордун баарын жасайм. Мен силер мененмин, менин сүйүктүү балдарым. Адамдын шедеври анын үй бүлөсү. Ким үйүндө бактылуу болсо, ал бактылуу. Мен өзүмдүн балдарымды көргөндө сыймыктанууну сезем. Булар менин бураскорлорум. Мен силерге батамды берем, менин сүйүктүү балдарым. Менин батам силерди сактасын, силердин ишиңерди ийгилик коштоп жүрсүн. А менин батам жашоо жолуңарда коштоп жүрсүн. Жашоо жолуңарда эң жакшы мүмкүнчүлүктөр жана жакшы адамдар кезиксин.